Кыргыз бийлигинин басымы күчөп жаткан чакта клооп эмне кылат? Майдын аягында жана июндун башында УКМКнын кызматкерлери жалпысынан 11 кишини кармаган. Арасында клооптун азыркы жана мурдагы кызматкерлери. Ошондой эле кармоо учурунда жөн гана алардын жанында болуп калган достору дагы 2 адам болгон. Азыр кармалгандардын 2 камакта калууда. Клооптун буга чейин эле иштебей калган мурдагы оператору жана кармоо маалында редакциянын кызматкери болгон дагы бир оператор. Аларга жапырт башаламандыктарды уюштурууга катышуу айыбы тагылууда. Клооптун негиздөөчүлөрүнүн бири Ринат Тукачындын пикиринде, бул кармоолор клоопту Кыргызстанда жок кылууга багытталган максаттуу өнөктүктүн бир бөлүгү. Азыркы бийлик биринчи кезекте президент Садыр Жапаров менен УКМКнын башчысы Камчыбек Ташиев бул басылманын иликтөөрүнө чыдабайт. Анткени алар сапаттуу, анткени клооп чындыкты айтат. Бийлик буга чейин клооптун сайтын бөгөттөп, анын дагы бир юридикалык жагын жапса, эми жөн гана кызматкерлерди кармоого өттү. Клооп калган кызматкерлерин коргоо үчүн чараларды көрдү. Түшүнүктүү себептерден улам ал чаралардын чөө жайы айтылбайт. Бирок ошентсе да, балким окурмандар менен интернет колдонуучуларда мындай шартта клооп эмне кылат деген суроо жаралган болушу мүмкүн. Клоопто мурдагыга караганда кыйла аз материал чыгып калганын байкасаңыз керек. Балким айрымдарыңар басылма биротоло жабылып калат деп ойлоп жатсаңыздар керек. Ринаттын айтымында албетте андай болбойт. Клооп мындан ары да ишин улантып, иликтөөлөрдү чыгара берет. Ошол эле маалда албетте басылмага иш форматын бир аз өзгөртүүгө туура келет. Эң башкы өзгөртүү клооп эми иликтөөлөргө көбүрөөк көңүл бурат. Иликтөөлөрдү күн сайын ал эмес апта сайын чыгаруу мүмкүн эмес, ошондуктан клооптун контенти азайгандай көрүнүшү ыктымал, бирок ал контент эксклюзивдүү жана иликтөө жанрында болот. Бул жерде бир аз ирония бар. Бийлик жана бийликчил адамдар көбүнчө клоопту калысыздыкка айыптап, басылма дайыма бийликти сындап, эч качан анын жакшы аракеттерин айтпайт деп келишет. Бирок бул чындыкка кошпойт. Эгер клооптун эски материалдарын карасаңыз, басылманын журналисттери күн сайын бийликтин ишмердүүлүгүн чыгардырууга аракет кылганын көрөсүз. Алар дээрлик дайыма Жапаровдор менен Ташиевдер чыгарган пресс-релиздерди кыйла нейтралдуу кылып чагылдырып келишкен. Албетте, клооптун иликтөөрү менен колонкаларын сын катары кабыл алууга болот, бирок басылма жарыялаган күнүмдүк жаңылыктарды сын деп айтууга болбойт. Клооп дайыма Кыргызстанда болуп жаткан кызыктуу окуяларды, жакшы жаңылыктарды табууга аракет кылган. Кыргызстанда иштеп, сокуга кабылган редакция башка иштер менен катар ушундай позитивдүү жаңылыктарды чагылдырып, бийликтин позициясын болушунча берүүгө аракет кылып келген. Коопсуздук чараларын эске алганда эми кызматкерлерин коргоо үчүн олуттуу чараларды көрүүгө аргасыз болгон клоопко күнүмдүк жаңылыктарды чагылдыруу же жөн гана бийликтин пресс-релиздерин чыгаруу өтө эле кымбат болуп калууда. Ошондуктан клооп приоритеттерди аныктоого аргасыз болууда жана алардын эң негизеси бул иликтөөлөр. Ринаттын пикиринде Кыргызстанда жакшы жаңылыктарды чагылдырган жана бийликке сөз бере турган көптөгөн ЖМКлар табылат. Ошентип, жалпы баланс сакталат. Иликтөөлөрдөн тышкары клоопто дагы көптөгөн колонкалар болот. Ринат дагы башка бирөө окуяларды бириктирип, эмне болуп жатканын түшүндүрүүгө аракет кылып, контекст берет. Тилекке каршы канча бир убакытка чейин биз Кыргызстандын ичинен иликтөөлөр сыяктуу эле көз карандысыз же оппозициялык колонкаларды көрбөй чыгарбыз, ошондуктан бул боштукту да көп толтурат.
Айрым учурларда клооп жаңылыктарды чагылдырат. Өзгөчө Кыргызстандагы башка ЖМКлар маанилүү фактыларды көңүл сыртында калтырган учурларда. Эгер маалымат айдыңында бийлик же башка булактар тарабынан жалган маалымат таратылып, аны эч ким түгүндөбөсө, клооп ал фактыларды текшерүү менен алектенет. Эгер маалымат жалган болуп чыкса, клооп ал жөнүндө айтат. Жогоруда айтылгандар бул жакынкы жылга коюлган пландар. Алдыдагы июль жөнүндө айтсак, ал өзгөчө болот. Түшүнүктүү себептердин улам кызматкерлердин көбү клооптон кетти. Калганы катуу стресске кабылгандыктан бир аз эс алып, өзүнө келсин деп жетекчилик аларды бир айга өргүүгө чыгарды. Ренаттын колонкасын айтып берип жатканымдын себептеринин бири да мына ушул кызматкерлери күч токтогуча. Клооптун командасы алардын контентин таратууга жардам беришимди өтүнүштү. Ошентип, клооп үчүн июль өзгөчө бир жыйынтыктоочу ай болуп калат. Басылма ишин улантат, бирок ал эч качан мурдагыдай болбойт. Ренат клооптун командасы өзү жөнүндө көп айткан эмес дейт. Эми болсо бул тууралуу айтууну каалайт. Басылманын түптөлүү тарыхы менен бөлүшүп, кандай иштегендиктери жөнүндө айтып, капалуу жана кубанычтуу учурларды эскерип, балким өкүнгөн нерселер тууралуу да айтышат. Июлда Ренат буга чейин кадр сыртында болуп келген нерселер жөнүндө айтып берүүнү убалдап жатат. Мындан тышкары, Ренатта маанилүү колонкалар үчүн көптөгөн идеялар топтолуп калды. Бул айда ал өзгөчө МКМКнын Кыргызстандагы ролу тууралуу сүйлөшүүнү каалайт. Клооптун бул түзүм менен болгон өз ара мамилесинин тарыхы жөнүндө бир аз айтып, мекеменин эмнеге айланып баратканы жана ал өлкөгө кандай таасир этип жатканы талкуулайт. Өтө кызык болот. Клооптун негиздөөчүлөрүнүн бири июль айында айткысы келген акыркы нерсе анын буга чейин эч качан убактысы болбой, бирок аябай айткысы келген жүргөн техникалык ноу-хаулар жана клооптун эксперименттери. Алардын айрымдарын басылма журналисттик ишинде эч качан түздөн түз колдогон эмес болсо, башкалары колдонулуп жатса, үчүнчүлөрүн ишке киргизүү пландалууда. Алардын кээ бирлери ойдогудай иштеген жок, бирок мунун баары кызыктуу болушу керек. Албетте, клооп аларга жасалып жаткан басым тууралуу айтат. Анткени өздөрү айтпаса, ал жөнүндө башка эч ким деле айтпаса керек. Эгер клоопту колдоңуз келсе, лайк басып, бул басылманын материалдары менен бөлүшүп туруңуз. Ошондой эле алардын Patreonуна кирип, шилтеме баяндоодо кааласаңыз акчалай жардам берсеңиз болот. Сизге чоң рахмат.